урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн төрөт үйүндө өзгөчө күндөрдүн бири, себеби бүгүн төрөт үйүнөн 3М чыкты. Ушул боюнча биз бүгүн ата-энелеринен жана тууган тушкандарынан интервью алып көрөлү дедик. Кандай сезимдер жана кандай оорчулуктарга кабылгандарын билип алабыз. Азырынча ымыркайлардын да апасынын да абалы жакшы. Ал эми 3М тууралуу уккан атасы биринчиден ишенбей, азыр болсо кубанганына батын албай турганын айтты. Здравствуйте, мы вас поздравляем с тройней. Самый первый вопрос: какие вы эмоции испытали, когда узнали, что у вас будет тройня? Здравствуйте, спасибо. Очень радостные эмоции были, очень обрадовался. Когда ваша жена сообщила, что пришла с УЗИ и сказала, что у вас будет тройня, какие у вас были такие эмоции? Первое, что у вас? Сначала не поверил, потом очень обрадовался. Испугались? Честно сказать, нет. Тогда еще это не осознавал. Вот сейчас вы приведете домой тройню. Кто у вас родился, можете сказать? Мальчики и 2 девочек. А вы уже имена придумали? Да. Как назовете? Абдуллах, Амина и Аиша. Почему решили именно так назвать? Ну, это имена родителей пророка Мухаммеда и жены. А государство какое-нибудь сүйүнчү или что-нибудь в поддержку родителям дало? Ну, балыгы сүйүнчү и от мэри Бишкека, от администрации. Вы уже приняли, да? У вас уже... Ну, мы подали заявки. Уже согласились они, да? Ну, да. У вас в роду было такое? Двойни есть, тройни — это первый. Хотела бы спросить, какие у вас были эмоции, когда узнали, что у вас будет тройня? Ну, я в шоке сначала была, сама не поверила, а потом уже как-то... До этого у вас в роду было? У нас много двоен, тройняшек не было, двойняшек много. Что было самое тяжелое именно в беременности? Нет, слава богу, у меня беременность протекала очень хорошо, никаких осложнений, ничего такого не было. Дарыгер төрөт ийгиликтүү өткөнүн жана энеге жакындарын колдоосу зарыл экендигин баса белгиледи. Ушул сиздин практикаңызда ушундай 3М төрөлгөн болду беле? Менин практикамда былтыр 3М төрөлгөн. Алар уже 1 жашка чыгып калышты үйүндө. Бизде тоже жатышкан. Бул экинчи менин практикамда экинчи 3Эгиз да. Негизи ушундай эгиздерди же болбосо 3М төрөлгөндө кандай оордуктар болот? Оордуктар баардык ымыркайларга медицина жардамдары бүт баардыгы протоколдор менен өткөрүлөт. Бизге 3М, 1М, 2М деп ымыркайлар бөлүнбөйт. Ар бирине только көбүрөөк персонал керек болуп калат. Родзалда 3-өн 3 киши карайт, бизде 3-өн 3 киши карап, персоналдардын саны эле өзгөрөт да. Так калган ымыркайларга көрсөтүлгөн талаптын баардыгы буларга колдонот да. Булар кичине эрте төрөлгөн, 36 жумалыкта недоношенный болуп эсептелишет. Поэтому булар кичинекей балдар болуп төрөлгөнүнө байланыштуу алар өзүнчө жылуулук, өзүнчө леченияларды алышты.
азыркы калыпта состояниялары удовлетворительный болуп үйүнө чыгарып атабыз. Бул биз үчүн тоже очень хороший эме да нерсе. Когда биз кичинекей балдарды башка больницаларга которбой үйүнө кетирип атканыбыз, бул балдардын деген ден соолугу жакшы деп эсептейм.